Саламатсыздар урматтуу кыргыз элиме, жалпы кыргызстандыктар, кадырлыман мекендештер. Мен бүгүн Баткен районунун Аксай айылында турам. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул Аксай айылында жаңы курулган үйлөрдүн бирөөсүнү көрсөтүүнү туура көрдүм. Албетте бул Аксайда буга чейин 2022 жылы сентябрь айында болуп өткөн окуялар баарыңыздарга маалым. Андыктан ошол окуядан кийин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич өзү атайын ушул буйрук берип, ушул жерге жаңы үйлөр толугу менен салынып бүтсүн деп буйрук бергенде, ошол буйруктун негизинде азыр бул жерде бир канча үйлөр бүтүп, көпчүлүк элдер жашоосун улантууда. Мына ушул силер көрүп турган үйдө үйдүн ордунда мурда эски үй болгон. Бул жерде жашоочунун үйү болгон. Ошол үй толугу менен күйүп кеткенге байланыштуу ошол үйдүн ордуна жаңы үй салынып, мына сиздер көрүп турган үй бүтүп отурат. Азыр үйдүн ичине кирип көрөбүз. Үй жалпы аянты канча болду, кандай эшиктер коюлду, ремонту кандай болду, бүт баарыны үйдүн ээсинен сурайбыз. Кеттик анда. Мына караңыздар, жакшынакай эшик коюлган. Чыгып көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшыбы? Шүгүргө киргиле. Тынчпы айылың? Баары жакшыбы? Жакшы. Мына үйүңүздү атайын бир элге көрсөтүп коелу деп келдик. Мына ушундай жаңы үйдү президент өзү демилгелеп, ушул үйдү салып берди. Кандай болуп бүттү? Биздин көпчүлүк жалпы кыргыз элине бул үйдүн бүтүп жатканы кызык да. Аты жөнүңүз ким? Талант. Талант, Аксай айылында жашоочусубуз. Ошо президентибизге рахмат. Ушунчалык жардам берди. Бардык соясы менен. Эми жакшы, бардыгы ылык, печке бар жогу менен. Жайда кылып берди. Жакшы болуп бүттү. Бардык шарты түзүп берди. Бардык шарты бар. Отопление, душ, бүт баары. Бизден көрөлү анда. Мына азыр биз Астанага киргенде мынакей прикошкада турабыз азыр. Мына кирип көрөбүз. Талант мырза. Бул жер коридор экен, Коридор. Кенен. Үйдүн жалпы аянты канча квадрат метр? Кандай дейсиз? 105 квадрат метр. 105 квадрат метр болуп бүттү. Азыр жашаганга даяр турат. Качан көчүп келесиң? Биз эми мындайла көчүп кеткенбиз, эми общий көчүп келебиз да. Толугу менен мебелдерди бүт баарын алып келип, жашоону улантканыңыз саналуу 1-2 күндүн ичинде келесиздер толугу, Жакшы. Мына эшиктерди караңыздар, Талант мырза, мындай окусаңыз, жакшынакай эшиктер коюптур. Бүт баары окшош экен, үйдүн ичиндеги эшиктер. Бул эшиктер каяктыкы экен? Бул турецкий деди, Турецкий эшиктер деп айтыштыбы? Мына караңыздар, жакшынакай. Турецкий эшиктер. Мына ручкалар да кымбатынан, жакшыдан коюлган. Жакшы. Азыр эми биз мынакей оң тараптан баштап көрсөтө берели, Талант мырза сизге. Да, биринчи мына комнатаны көрөлүчү. Бул не комната? Санузел экен, Охо, мына караңыздар. Раковина бар, туалет бар, отопление мынакей. Иштеп турабы, Талант мырза? Иштеп турат, Ток бар. Ысып турат. Көрүңүздөр, душту койгон, мынакей жакшынакай эң алдыңкы сапаттуу аристондорду да коюп, вытышкасын да коюптур. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, мындай заман талабына ылайык үйлөр. Бул жагында. Бул бөлмө кандай бөлмө? Талант, келиңиз, келе бериңиз. Жок, кирбей эле коюңуз, мындайла. Бул бөлмө спальный бөлмө. Спальный. Азырынча жатып атышсыз, бул жерде? Спальный бөлмөсү мына ушундай. Жакшы. Нол, Талант мырза. Талант мырза. Мага могу үйдүн стенасы кызык болуп жатат да, неден салды? Стенасы гипсокартон. Гипсокартон, ички ремонт. Жалпы стенасы кызыл кирпич болду? Жалпы кызыл кирпич. Кызыл кирпич. 2-3 катар. Ошо 1,5 кирпичтен. 1,5 кирпичтен. Жакшы болуп турду. Ички ремонтунда гипсокартон менен кылды. Полду кандай кылдык болду? Полу стяжка болду. Стяжка болду. Анын үстүнөн жылуулаш үчүн эмне коюлду?
Фольга койду. Фольга койду. Фольга койду, анын үстүнө мындай Линейден линейденби? Линейден койгон. Жакшы. Полго дагы мына урматтуу көрүүчүлөр өзгөчө көңүл буруп, жакшынакай кылып, жылуу кылып жасап бериптир. Жашап атабыз. Бул жакта жашап атасызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Мынаке. Кандайсыз? Жакшысызбы? Үй жылуу, Отопление болобу? Наңгоос дейт, Бисмиллахиррахманиррахим. Баткендиктер, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай меймандос келет. Сиз дагы келсеңиз, рахмат, биз азыр үйдү көрүп чыгайлы. Бул жерде кичинекей комнатада тамактанып атыптыр ушулда. Жалпы келген адамдардын баарын ушул жерде бир сындырым наны менен болсо дагы конок кылат. Оке. Талант мырза. Так, бул жакты бир көрүп чыгайлы, Мынаке, жапжарык чоң. Бул Талант мырза келиңиз. Бул кандай комната? Кухня го дейм, Кухня. Кухня комната. Так, көрүп турабыз. Бул жака дагы отдельный өзүнчө арестоон коюп туруп, вытяжка коюп туруп, отопление бар. Шарты бар, отопление бар. Пластик коюлган. Шум изоляция кандай экен? Жакшы экен, өтө зор экен. Сыртта өткөн машиналар угулбайбы? Жок. Угулбайт. Демек, шумкага дагы жакшы берген. Багада иштеген. Жакшы. Жакшы. Так. Бул сиздер көрүп турган урматтуу көрүүчүлөр, кухня бөлмөсү. Бул жерге азыр эмне жетишпей турат? Кухня гарнитурду алып келип коюш керек. Эмеректерди койсо эле уже даяр жашаганга. Так, бул жакта отопление бул топка турбайбы? Топка мына. Көмүр салып атасызбы? Келиңиз, кире бериңиз. Так, Талант мырза. Адам көмүр салынат. Көмүр саласыз. Көмүр салынып турат. Сүмүттүн көмүрүн жагып атасыз. Температурада турат. 40 градус. Көрсөтсөңүз мына. Күндүзү 40 градус, кечээ 30 градус азыркы учурда температура бар, жылуу температура. Ушул жерден отту жагышат, баардык комнаталар жылуу болуп, жакшынакай болуп калат. Демек, отопление койду. Мурдагы үйүңүздө бар беле, жок беле отопление? Мурдагыда жок. Мурдагыда жок беле? Жок. Азыр эми шарты менен жакшы. Бардык шарты менен. Көрүп турасыз, санузелди дагы кылыптыр, отоплениени дагы кылыптыр. Үйдүн кенендиги жалпы 105 квадрат аяк, бул 105 квадрат чоң аят да. Бул жакта кладовка экен. Кладовка. Жакшы. Отоплениени жакшы кылыптыр. Азыр мына көрүп жатасыздар, акыркы жумада, акыркы күндөр аябай суук болуп жатат. Негизи ар бир үйдө отопление болуш керек. Отоплениясы дагы ток менен эмес, бул көмүр менен. Көмүр жакса боло турган. Бул жерде электр энергиясын үнөмдөгөнгө дагы жакшы. Көңүл бурулган. Так, жүрүңүз. Биз азыр мынакей залга келдик. Бул зал. Залда аябай чоң болуп тур. Зал чоң. Өтө чоң. Жакшы. Конокторду кенен тосконго. Бул эми азыр мынакей көрүп турабызбы Талант мырза? Гипсокардан кылыптыр. Мунун ичиндеги обоюну же болсо бир расцветка берип, кооз кылып алыш бул өзүңүздөн да? Өзүбүздөн. Мындан дагы жакшыраак кылсак. Саламатсызбы, кандайсыздар? Мынакей азыр көрүп турасыздар, ушундай гипсокардан кылыптыр. Бул жерге ар кандай түстү берип туруп, кооздоп, жакшынакай кылып койсо боло турган. Анан негизгиси мынакей 3 айнек коюп туруп, бул зал аябай жарык көрүнөт, урматтуу көрүүчүлөр. Аябай жарык көрүнөт. Үйдө Талант мырза келиңиз. Үйдө эң башкысы аура бар экен. Талант мырза үйүңүздө. Жакшы? Кубанып турасызбы? Кубанып турабыз. Мамлекетибизге рахмат, Садыр Жапаров рахмат. Ушунчалык бардык шарты менен жардам берди. Тез эле бүтүп турасыз үйүңүз, Тез эле бүтүптү. 2 ай деген өттү да. 2 ай деген бүтүптү. Эң негизгиси сапаттуу болду. Сапаттуу болду. Жакшы азыр. Электрону жакканбыз, азыр күндүн сууга байланыштуу тургатып. Маселе барбы жокпу сизде азыр? Маселе жок. Маселе жок. Кудай буюрса тойго чакырасызбы эми? Тойго чакырабыз, келесиңер. Көчүп келген да. Жакшы. Той кылат экен, кыргыздын негизи каада салты, ушундай жаңы үй салып бүткөндө жаңы бир ачыш болгон сөз түрдө бизде кыргыздар ушундай үй салып кылганда ушундай той элге аш берет да ушундай кылча. Кудай буюрса бул жерге дагы келип, сиздин тоюңузду дагы көрүп ашыңызды жеп кетебиз.
Талант мырза, эми мындай окуялар болбосун. Жок, эми болбосун, эми тынччылык болсун. Негизгиси чек арабыз тынч болсун. Чек арабыз тынч. Кошуна өлкөлөр менен ынтымакта жашайлы. Ынтымакта жашайлы. Эми болсун да, негизи тынччылыкка жетпейт да эми. Бул үйдүн салынышына башында айтып кеткендей, чындыгында президент өзү тез арада чечим кабыл алып, ушундай тапшырма берип, тез арада бүтүргүлө дегенде мына ушундай соонун жакшынакай, абырасы жакшы, чоң 105 квадрат метрдеги үй бүтүп отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте бул жерде Баткен облусунун губернатору Абдикарим Карбековичке, президенттин айылдарды өнүктүрүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимовго, ал эми эң башчысы урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичко Талант мырза экөөбүз эмне кылабыз? Чоң рахмат айтабыз. Чоң рахмат айтабыз, Мына, жакшынакай. Бизге уруксат эми, Талант мырза. Биз үйүңүздүн сыртындагы бир көрүп коюп, анан кете берели, Кудай буйрса, бул үйдө урматтуу көрүүчүлөр тойлор болсун, мамлекетибиз тынч болсун, өнүгө берсин. Аксай айылы алдыда Кудай буйрса эң бир кооз жакшынакай айыл эле эмес, шаарча болуунун алдында турат. Үйлөр жакшынакай болуп бүттү. Мен силерге Аксай айылындагы бир эле үйдү көрсөтүп берген болсом, мында үйдөн көп салынды. Көпчүлүгү бүттү. Көпчүлүк элдер азыркы учурда ушул үйдө жашап жатат. Сиздер менен коштошом, урматтуу көрүүчүлөр, мамлекетибизде тынчтык болсун, чек арабыз тынч болсун, айылыбыз, региондорубуз өнүгө берсин, элибизде ынтымак береке дайым үзүлбөсүн. Аман болуңуздар. Сиздер менен мен Максутбек Маккамулов болдум. Биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.